Назарбек Нышанов: жакында мен президент болом. Бишкек шаарынын мэри Жуншалиевке Кыргызстандын таза оппозициялык кыймылынан расмий билдирүү бердик. Даярдыктар аябай жүрүп жатат. Курултайдын төрагасы менмин. Биздин таза оппозициялык кыймыл 2021 жылдын 21 сентябрь күнү саат 10:00дөн 18:00гө чейин Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтында бүткүл республикалык элдик курултай өткөрөт дейт. Бүгүн 3 сентябрда Назарбек Нышанов Назарньюс маалымат агенттине. Ага кошумча курултай негизги максаты курултай Кыргызстандагы өтө курч саясий экономикалык маселелерди карап, коррупциялык система менен саясий экономикалык кризисти жоюп, мамлекеттин жаркын келечегин аныктайбыз. Курултайга 100 миңге жакын делегаттар катышат жана расмий бийлик менен коомдук саясий ишмерлер чакырылат. Азырынча курултайга кимдер келе сыр сактап турабыз. Бизди каржылаган эч ким жок. Ташиев менен Жапаров жакында бийликтен кетет. Ордуна мен президент болом дейт Кыргызстандын таза оппозициялык кыймылдын төрагасы Нышанов. Булак, Назарньюс. Эл чындыкты билсин. Абдилсегизбаев УКМКнын алдындагы ооруканага которулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы учурда абакта отурган Абдилсегизбаев УКМКнын алдындагы ооруканага которулду. Бул маалыматты аталган мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка ырастады. Ал Сегизбаев эмнеси ооруп ооруканага түшкөнүн айткан жок. Башкы прокуратура атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдилсегизбаевка карата жалпысынан 6 иш тергелип жатканын билдирген. Алардын ичинде Белизгейт окуясы, кызматтык батирлерди, бюджеттик акчаны бөлүштүрүү, жер тилкелери, энчилүү, курал менен сыйлоо бар. Сегизбаев мекемени 2016-2018 жылдары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жетектеген. Ал Белизгейт окуясы боюнча жаза кодексинин 320-беренесин кызмат абалынан кыянат пайдалануу негизинде быйыл январда кармалган. Камакка алынардын алдында өзүнө карата козголгон иштерди саясий өч алуу деп атаган. Булак, Азаттык. Эл чындыкты билсин. Бекешев шайлоо алдында кыргызстандыктар каттоосун массалык өзгөртүп жатышканын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Telegram каналында жарандар алдыдагы шайлоого байланыштуу каттоого алынган жерин массалык түрдө өзгөртүп жатканын билдирди. Анын айтымында бул чоң чатак алып келиши мүмкүн. Бекешев жаран кайсы бир партияга же андагы талапкерге добуш бергиси келсе, кайсыл облуста болбосун добуш бере аларын белгиледи. Ал эми бир мандаттуу талапкерлерге келсек, азыр кеч болуп калды. Себеби шайлоого 90 күн калганга чейин жашаган жери боюнча каттоого алынышы керек. Азыр болсо 86 күн калды. Мындай кылуунун эмне кереги бар? Түшүнбөйм. Сия көпчүлүгү бул тууралуу билбейт окшойт, деди эл өкүлү. Ошол эле учурда Бекешев добуш берүү учурунда шайлоочу каттоого турган күндүн датасын эч ким текшерип отурбасын деп четке каккан жок. Бирок андай болбошу керек, чоң чатак чыгат. Негизги биздин өлкөдө уруш талаш менен башаламандык кадимки эле көрүнүш да, деп билдирди депутат. Парламенттик шайлоо 2021 жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрына белгиленген. Депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 14 октябрга чейин, ал эми депутаттыкка талапкерлердин тизмесин каттоо 29 октябрга чейин жүргүзүлөт. Жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп, алар 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Ичинде ар бир 4-чү мандат гана аялдарга берилет. Парламенттик шайлоо аралаш шайлоо системасы негизинде өтөт. Анда 54 депутат партиялык тизме боюнча, ал эми 36-сы бир мандаттуу округ боюнча шайланып келет. Булак, Клоп Азия. Эл чындыкты билсин. Рита Карасартова: аялын ургандарды 5 жылга камоо сунушу популизм. Башкы прокуратура тарабынан аялын ургандарды 5 жылга чейин эркинен ажыратуу демилгеленип каралып жатат. Туура сунуш катары ойлойсузбу? Негизи тиги жерден бу жерден жулуп алып өзгөртүү киргизген туура эмес. Бул популизм. Себеби жакында эле өспүрүм жашы жетелик балдарды зордуктагандарды биздин улуттук өзгөчөлүктөргө карата чечим кабыл алышыбыз керек деп ошол эле башкы прокурор айтып жатканын угуп түшүнүксүз абалга туш болгон. Улуттук өзгөчөлүктөргө байлап бирди зордук зомбулуктун санкциясын кичирейтип, ошол эле учурда экинчисин башкача кылуу, башаламандыкка жол берүүнүн өзү саясатка байланыштуу катары айтат элем. Артында мына биз силердин укугуңарды коргоп жатабыз деген калп саясат жүргүзүп турат. Азырынча сунуш менен толук тааныша элек болгонум үчүн ал туура же туура эмес норма деп айта албаймын. Себеби андагы өзгөртүүлөрдүн бардыгын кылдаттык менен карап чыгыш керек. Анткени бир эле норманы өзгөртүп койсо, ал иштеп кетпейт. Бул жерде мыйзамдын иштөө механизмдери маанилүү. Негизи бизде ушул сыяктуу мыйзам канчалык ишке ашышы мүмкүн? Кыргызстандагы улуттук өзгөчөлүктөр карай турган болсок, бизде тууган туушкан, эл эмне дейт деген маселенин аркасы менен мындай нормалар иштебей калышы да мүмкүн. Анткени балдарымдын атасын каматып койгондон эмне чыгат? Чыдап турайын деген маселелер туулат. Дайыма үй бүлөлүк зомбулукка кылдат мамиле жасаганыбыз ушундан. Бери дегенде эле милиция кызматкерлери оперативдүү келип, кийинкисинде сен камалып кетесиң деп өзүнүн санкцияларын туура койсо жакшы болмок. Биринчи эскертүү берилиши керек, экинчисинде айып пул салынса туура болот, үчүнчүсүндө камоо ылайык. Ушул процесстердин туура жазылышы зарыл.
Ушинтип келип анан такыр оңолбосо катуу жазага тартса туура болот. Бул тартип коомдун аң сезимде катуу орнуп, темирде сакталышы маанилүү. Кээ бир учурларда декриминализация деген нерселерди туура эмес түшүнүп алып, биринчи окуядан кийин мынча жылга кесилесиң деп коет да, тиги бала андай болорун күтпөгөн жана ата-энелери, туугандары балабыз камалып кетпесин деген түшүнүк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп башташат. Айрым учурларда биздин күнүмдүк жашообуздагы нерселерди укук коргоо органдары акча табуу булагы катары көрүп калышкан. Ала качуу деле ушундай, ала качсаң соттолосуң деп коюшат. Бүттү. Ошону менен акчаларын сунуштап сүйлөшүүлөр башталат да акырында кыздын өзү күнөөлүү болуп жатып калат. Кыз көзүн сүзүп, тийишип жатып бала ала качып кетиптир же тескерисинче кыргыздын илгертен бери келаткан салты катары токтойт. Бирок мунун артында канчалаган тагдырлар талкаланып жатканын көп ойлошпойт. Үй бүлөлүк зомбулукка айрыкча аял киши кабылары жашыруун эмес. Мындай учурларда аялдар мыйзам тарабына корголушу керекпи? Мыйзам менен сөзсүз түрдө корголушу керек. Бирок мыйзамды жазып койсо эле механизмдер иштеп кетпейт. Долбоордо милиция кызматкерлеринин кадамы регламент так көрсөтүлүшү абзел. Азыр булар баардык нерсени талкалап жатышат. Маселен, ур тепкиге алгандар боюнча ар бир кадамына чейин процедуралары жазылган болчу. Адамдарды ур тепкиге милиция кызматкерлери алат да, азыр муну тескей турганды башка органга берип койду. Карга карганын көзүн чукпайт болуп, баягы жазылган механизмдердин баардыгы кайрадан жок болуп кетти. Ошондуктан кээ бир учурларда биз ушундай норма кабыл алабыз деп популизмге барышат же тескерисинче иштебей турганын өздөрү деле билип, жөн эле мыйзам жазышат. Анткени анын механизмдери, регламенттери жакшы жазылганда каралган да эмес. Булак арба кейжи. Эл чындыкты билсин. Танк биатлонунда Кыргызстан жеңишке жетишти. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн танк экипаждарынын курамасы Россиянын Алабин аскер машыгуу полигонунда өткөн танк биатлону 2021 таймашынын жеңүүчүсү болду. Кыргызстан командасы биатлондун 2-дивизионунда күчүн сынады. Таймаштын финалында кыргыз аскерлери Тажикстан, Мьянма жана Түштүк Осетиянын командалары менен жарышып, 1-орунду ээледи. 2-орунду Тажикстан, 3-орунду Мьянма алды. Эстафета түрү боюнча жарышта Кыргыз танкисттери 24 бутанын ичинен 11 тийип, башкы атаандаштарына караганда алдыга чыкты. Ал эми Марага 2 саат 16 мүнөт 51 секундта келди. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Соттордун чечими жокко чыгып, Келдибековдун иши кайра каралмай болду. Саясатчы жана парламенттин мурдагы төрагасына байланыштуу ишти эми кайрадан Бишкек шаарынын 1-май райондук соту карай турган болду. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Ахматбек Келдибековго карата чыккан райондук, шаардык соттун өкүмдөрүн жана жогорку соттун токтомун быйыл 18 августта жогорку соттун өзү кайрадан жокко чыгарды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлап, ишти кайра кароо жаңы ачылган жагдайлардан улам болгонун айтты. Ахматбек Келдибековго карата чыккан 1-май райондук сотунун 2015 жылдын 12 ноябрындагы Бишкек шаардык сотунун 2016 жылдын 11 мартындагы өкүм, аны менен катар эле жогорку соттун 2016 жылдын 13 октябрындагы токтомун 18 августта жогорку сот жокко чыгарды деп жазылган таратылган маалыматта. Келдибековдун ишин жаңыдан пайда болгон жагдайлардан улам кайра кароого берилген сунуштама мамлекеттик күнөөлөөчүнүн ишти кайра кароо зарылдыгы жана соттун 1-инстанциясына жөнөтүү бүтүмүнүн негизинде жогорку соттун коллегиясы тарабынан канааттандырылган. Эми ишти Бишкек шаарынын 1-май райондук соту карамакчы. Эскерте кетсек, Келдибеков 2002-2005 жылдары социалдык фонддун төрагасы болуп турганда жана 2008-2009 жылдары салык кызматын башкарган убагында коррупцияга барган жана жогорку кеңештин спикери кезинде кызматтык абалына кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталган. Ага кылмыш жаза кодексинин 30-беренесинин 4-бөлүгү кылмышка шериктеш болуу, 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция, 304-беренесинин 4-бөлүгү кызматтык абалына кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Келдибеков жогорудагы айыптар менен 2013 жылы ноябрда УКМКнын тергөө абагына киргизилген болчу. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 2015 жылы ноябрда Келдибековду коррупция беренеси боюнча актап, ал эми Москвадагы өкүлчүлүктү ачуу боюнча 3 миллион сом айып пул салган. Башкы прокуратура бул боюнча шаардык сотко кайрылган. Кийинки инстанция Москвадагы өкүлчүлүктү мыйзамсыз ачканы үчүн жана салык кызматын жетектеп тургандыгы, мыйзамды бузган үчүн Келдибеков 10 миллион сом айып төлөш керек деген бүтүм чыгарган. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттар аны айтылган акчаны төлөгөн тууралуу жазган. Булак Спутник Кейжи. Бековдун ишин жаңыдан пайда болгон жагдайлардан улам кайра кароого берилген сунуштама мамлекеттик күнөөлөөчүнүн ишти кайра кароо зарылдыгы жана соттун 1-инстанциясына жөнөтүү бүтүмүнүн негизинде жогорку соттун коллегиясы тарабынан канааттандырылган. Эми ишти Бишкек шаарынын 1-май райондук соту карамакчы. Эскерте кетсек, Келдибеков 2002-2005 жылдары социалдык фонддун төрагасы болуп турганда жана
2008-2009 жылдары салык кызматын башкарган убагында коррупцияга барган жана жогорку кеңештин спикери кезинде кызматтык абалына кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталган. Ага кылмыш жаза кодексинин 30-беренесинин 4-бөлүгү кылмышка шериктеш болуу, 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция, 304-беренесинин 4-бөлүгү кызматтык абалына кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Келдибеков жогорудагы айыптар менен 2013-жылы ноябрда УКМКнын тергөө абагына киргизилген болчу. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 2015-жылы ноябрда Келдибековду коррупция беренеси боюнча актап, ал эми Москвадагы өкүлчүлүктү ачуу боюнча 3 миллион сом айып пул салган. Башкы прокуратура бул боюнча шаардык сотко кайрылган. Кийинки инстанция Москвадагы өкүлчүлүктү мыйзамсыз ачканы үчүн жана салык кызматын жетектеп тургандыгы, мыйзамды бузган үчүн Келдибеков 10 миллион сом айып төлөш керек деген бүтүм чыгарган. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттар анын айтылган акчаны төлөгөнү тууралуу жазган. Булак Спутник KG.